Балбан кызыбыз Мерим Жуманазарова ата-энесине автоунаа жана батир белек кылды. Маалыматты Сезим Жуманазарова тастыктады. Ата-энебизди дубайга эс алууга жөнөткөн элек, алардын келишине сюрприз кылып Мерим эжем атама Toyota RAV4 үлгүсүндөгү автоунаа, ал эми апама бир бөлмөлүү батир белек кылды дейт ал. Кыргыз Улуттук банкы бүгүн 10 майдан тарта 200-500 миң сом номиналындагы банкноталардын жаңы үлгүсүн жүгүртүүгө чыгарат. Маалыматка ылайык, жаңы сериядагы банкноталар улуттук валютанын жүгүртүүгө киргизилишинин 30 жылдыгына арналмакчы. Ал эми калган 20, 50, 100, 5 миң сомдук номиналындагы банкноталар зарылчылыкка жараша этап менен чыгарылары маалымдалган. Белгилеп кетсек, улуттук валютанын бардык банкноттору расмий түрдө тейлөө каражаты статусуна ээ жана чыгарылган жылына карабастан төлөө каражаты катары милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш. 9 майда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Улуу Ата мекендик согуштун ардагери 98 жаштагы Салахидин Токтогбаевга барып, улуу жеңиштин 78 жылдыгы менен куттуктады. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда, Акылбек Жапаров ардагерге президент Садыр Жапаровдун атынан жеке куттуктоосун айтып, 100 миң сом өлчөмүндө бир жолку төлөмдү тапшырды. Ошондой эле ал ардагерге жана анын үй бүлөсүнө бекемдин соолук, жакшылык жана бакубатчылык каалап, Улуу Ата мекендик согушта өз өмүрүн кыйып жеңишке жетишкен жоокерлердин ынтымагын, биримдигин, бекемдигин жана берилгендигин баса белгиледи. Кыргызстан менен Өзбекстан биргелешип кура турган машина заводко жакын арада капсула салынат. Бул тууралуу экономика жана соода министринин орун басары Айнура Үсөнбекова билдирди. Маалыматка ылайык, учурда ишкананы кошумча нарк салыгынан бошотуу боюнча иштер жүрүүдө. Чүй облусунда жайгашкан автозавод ушул жылдын аягына чейин ишке кирмекчи. Ага ылайык жылына 5 миң автомобиль чыгаруу, аны акырындап 30 миңге жеткирүү пландалууда. Анын негизинде 2 миң жумуш орду түзүлмөкчү. Долбоор 6 жылдын ичинде толук кандуу ишке ашат деп күтүлүүдө. Президент Садыр Жапаровдун Орусияга 7 майдан 9 майга чейинки болгон расмий иш сапар аяктады. Бул тууралуу мамлекет башчысынын маалымат кызматынан билдиришти. Белгилүү болгондой, сапардын биринчи күнү Садыр Жапаров Москвада 1941-1945 жылдардагы Улуу Ата мекендик согушта курман болгон кыргызстандык жоокерлерге арналган Режев мемориалды ачуу, Орусиянын мамлекеттик думасынын федералдык жыйынынын төрагасы Володин менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Расмий сапардын экинчи күнүндө Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушту. Өлкө лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу өз ара аракеттенүүнүн маселелерин кеңири чөйрөсүн талкуулашкан. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында президенттер биргелешкен билдирүүнү кабыл алышты. Ошол эле күнү Садыр Жапаров Орусиянын федералдык жыйынынын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен жолугушту. Расмий сапардын акыркы күнүндө мамлекет башчысы Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзоев менен жолугушкан. Андан кийин президент Садыр Жапаров ардактуу конок катары Кызыл Аянттагы аскердик парадка катышып, Москванын Александр бакчасындагы белгисиз жоокердин мүрзөсүнө гүл чамбар койгон. Ошол эле күнү кечинде мамлекет башчысы иш сапарын аяктап Бишкек шаарына кайтып келди. Ушул жылдын январь-февраль айларында Кыргызстанда орточо айлык номиналдык эмгек акы 30 миң сомду түздү. Бул тууралуу 2022 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 9 миң сомго көп. Эгер былтыр эң көп төлөнүүчү тармактар токен дээрлик 45 миң сом жана каржылык камсыздандыруу 41 миң сом болсо, быйыл маалымат жана байланыш 53 миң сом. Каржылык камсыздандыруу 50 миң тармагындагылар көп маяна алышат. Ошол эле учурда эң төмөнкү айлык саламаттык сактоо тармагында 20 миң сомдон бир аз ашат. Быйыл евро биримдик Кыргызстанга жалпы суммасы 11 миллион долларлык 2 грант бөлөт. Бул тууралуу Каржы министрлиги кабарлайт. Анын ичинен 3,3 миллион доллар же 293 миллион сомдон ашыгы санариптештирүү секторун реформалоо программасынын алкагында берилери күтүлүүдө. Ошондой эле мектептик билим берүүнү реформалоонун алкагында Кыргызстандагы 7,7 миллион доллар алышмакчы. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путинди ушул жылы Кыргызстанга расмий иш сапары менен келип кетүүгө чакырды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматта сунуш ыраазычылык менен кабыл алынганы айтылат. Кечээ 8 майда Москва шаарында эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусу өттү. Орусияга расмий иш сапары менен барган Жапаров бүгүн 9 майда ардактуу конок катары жеңиш парадына катышты. Аны 7 министрден тышкары Коопсуздук кеңешинин катчысы өкмөт башчынын биринчи
орун басары, Орусиядагы элчи жана Бишкек шаарынын вице-мэри коштоп жүрөт. Орусиянын Санкт-Петербург жана Казань шаарларында Кыргызстандын жаңы башкы консулдуктары пайда болот. Тиешелүү жарлыктарга президент Садыр Жапаров кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Документтерге Кыргызстандын жарандарынын Орусияда мыйзамдуу ыңгайлуу жүрүүсүнө көмөк көрсөтүү максатында кол коюлган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8-926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.